Саламатсыздарбы, урматтуу деле көрүүчүлөр. Өткөнгү сабакта биз кыздардын жеңи жок жайкы көйнөгүнү бычканды үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүнкү сабакта ошол көйнөктү тиккенди үйрөнөбүз. Азыркы жайкы мезгилде жеңи жок көйнөктөр өтө ыңгайлуу деп эсептелинет. Эмесем бул көйнөк жеңи жок, бирок 4 бөлүктөн үстүңкү жагы түзүлөт. Алдыңкы бөлүгү, жандары и арткы бөлүгү. Биз ошол бөлүктөрүнүн баарыны кошуп тигип алышыбыз керек. Биринчиден, бычылган бөлүктөрүнү бетме бет коюп алышыбыз керек. Биздин көйнөктө бети ток болуп эсептелинет, арт жагы мындай агыш болуп. Ошондуктан биз ток жагыны бири-бирине бетме бет коюп алып, тигип кошуп алышыбыз керек. Биз тигишке 1 сантиметр калтырганбыз. Ошол боштукту эсепке алып, кошуп тигебиз. Тигип алганыбыздан кийин үстүнөн дагы бир тигиш беребиз. Бул тигишибизди бышыктаттырат. Баары тигиштерибизди ушул сыяктуу тигип кошуп алабыз дагы. Анан үтүк менен үтүктөп алгачкы формасыга келтиребиз. Үстү жагыны ушундай 4 бөлүктөн түзүлөт. Алдыңкы бөлүгү, 2 жаны и арт жагы. Буларды биз кошуп алдык. Бул көйнөк үстүңкү бөлүгү бизде 2 кабаттан түзүлөт. Биз бычканда кездемени 2 кабат кылып коюп, ошондо ар бир бөлүгүнү 2ден бычып алганбыз. Ошондуктан биз дагы бир ушунун өзүндөй эле кылып, калган бөлүктөрүн дагы кошуп тигип алабыз. Тигиштерибизди ушул сыяктуу тигип кошуп алабыз дагы. Анан үтүк менен үтүктөп алгачкы формасыга келтиребиз. Тигип алгандан кийин биз үтүк алып келдик. Эмне үчүн биз бул тигиштерди үтүктөйбүз? Бул үтүктөгөндө биздин денебиздин формасына ыңгайлуу болуп түшөт көйнөк. Ошондуктан биз тигиштерини үтүктөп алышыбыз керек. Бул үтүктөгөн бир жактан бул тигиштерини жоондугун дагы азайтат. Экинчи бөлүгүн дагы ушундай кылып үтүктөп алабыз. Үтүктөп алдык. Эми экөөнү кошушубуз керек машинкага. Көйнөк жайкы болгондуктан, ошондой эле жеңи жок болгондуктан биздин үстүңкү бөлүгү боого тиркелет. Ошондуктан биз боону даярдап алышыбыз керек. Бул боого деле биз боштукту 1 сантиметр калтырганбыз. 1 сантиметр тыштап туруп, тигишти жүргүзө беребиз. Мындай узун машинканын отверткасы болот. Ошону менен антарган батыраак болот. Ушундай кылып эле экинчи боосун дагы тигип алабыз дагы. Үтүккө барып, үтүктөп келебиз. Бул боосун үтүктөгөндө тигишини чекесине алып келип, үтүк менен, пар менен бастырабыз. Ушуну өзүндөй эле кылып, экинчи бөлүгүн дагы үтүктөп даярдап алабыз. Ошондуктан бизде 2 боо болот. Үтүктөп даярдап алгандан кийин кайра машинкага барып, үстүңкү бөлүгү менен кошобуз. Үстүңкү жагы бизде 2 кабаттан түзүлгөндүктөн, астыңкы менен үстүңкү кабатыны биз бетме бет коюп, өзүбүзгө ыңгайлуу коюп жайгаштырып алабыз. Бетме бет коюп тиккенден кийин сырткы көрүнүшү бизде ток көк болуп эсептелинет. Ошондуктан биз ток көк жагыны бири-бирине бетме бет коюп алышыбыз керек. Эми
Biz üstünkü jagынан tigiş tigебиз. Боолорunu ушул жакка эле тигип атып, коюп жайгаштырып кетебиз. Ички кабаты менен сырткы кабаты экөө бирдей болот. Тигиштерини дал келтиришке аракет кылабыз. Биздин көйнөгүбүздө көкүрөгүнөн бир тигиш бар, эки тигиш бар көкүрөгүнөн, жанынан тигиштери бар и арткы бөлүгүнөн тигиштери бар. Ошондуктан тиккенде ошолорду дал келтиргенге аракет жасайбыз. Эки кабаты экөө бирдей болгондуктан тигип атканда булар дал келиши зарыл. Тигип атканда алдыңкы тигишине боону коюп туруп, алдыңкы тигишине туштайбыз. Бир боону бир тигишинин тушуна, экинчи боосуну экинчи тигишинин тушуна коюп тигип алабыз. Дагы бир эскерте кетет элем, боолорун тигерден алдың сөзсүз өлчөп алыш керек узундугун. Бул жерден үстүнкү бөлүгү башталган жерден белги коюп бор менен, ошондой эле арт жагыны бүтөр жеринде дагы белги коюп алабыз. Ушул белгилер боюнча тигебиз. Экинчи боого дагы ушул белгилерини которуп алабыз. Себеби эки боо тең, бизде бирдей узундукта болуш керек. Боону тигип атканда чекедеги тигишини биз ортоңку жакка эмес, сырт жакка, жан жагына жайгаштырабыз. Жайкы көйнөктүн үстүнкү бөлүгү эки кабаттан түзүлөт. Ошондуктан үстүнкү менен астыңкы кабаттын тигиш жагынан дагы бир тигиш жүргүзөбүз. Биз бул тигишти эмне себептен жасадык? Астыңкы кабаты сыртка чыгып калбаш себептен биз бул тигишти жасайбыз. Ал эми үстүнкү бөлүгү көйнөгүбүздүн даяр, үтүккө барып үтүктөп алабыз. Анан астыңкы юбкасына тиккенге өтөбүз. Тигиши боюнча үтүк менен үтүктөп алдык. Жайкы көйнөктүн үстүнкү бөлүгүнү тигип алдык. Мындай болот бизде үстүнкү бөлүгү боолору менен. Ал эми астыңкы юбкасын даярдайбыз. Көйнөктүн астыңкы бөлүгү бизде бел жагынан чогулат. Ошондуктан эки жанны тигип алып, үстүнкү жагыны чогултуп бел менен кошобуз. Тигишке 1 сантиметр боштук калтырганбыз, унутпайбыз. Астыңкы бөлүгү юбкасы эки жанны кошуп алгандан кийин ачык, чекелери ачык бойдон калган. Ошондуктан оверлоктон өткөрүп алабыз. Оверлоктон өткөрүү үчүн биз кездеменин түсүндө жипти тандайбыз. Биздин көйнөгүбүз көк түстө болгондуктан жипти дагы ошол түстө алабыз. Оверлоктон өткөрөбүз. Оверлоктон окшотуп өткөрүп алабыз. 1 сантиметр боштук бизде сакталып турат. Үстүнкү бөлүгү бизде астыңкы юбкасы менен кошулат. Кошордон алдың биз астыңкы юбкасыны
тигиш менен чогултуп алабыз. Чогултардан алдың тигип анан жипти тартып чогултуу өтө кыйын. Көктүн астыңкы бөлүгүнү юбкасыны чогултуу үчүн биз атайлап чогултуу үчүн лапка бар. Бирок андай лапкаңар жок болсо эч коркунучу жок. Себеби кадимкидей түз тигишке арналган лапканы эле иненин сыныгына коюп чогултуп алса болот. Анын үчүн биз иненин сыныгына лапканы ийип туруп эле койсок, лапканын бул тарабы көтөрүлөт. Биз тигишти ошондуктан лапка көтөрүлгөндө тигишти чогултуп берет. Могул сыяктуу чогултуп алсак болот. Юбканы мындай кылып чогултуп алдык. Үстүңкү бөлүгүнү белинин кесилишинен дагы бир тигиш менен бекитип алабыз. Астыңкы юбкасыны мындай кылып чогултуп алдык. Ал эми үстүңкү бөлүгү менен ушул чогулткан тигиши боюнча кошуп алабыз. Астыңкы юбкасыны үстүңкү бөлүгү менен чогултуп кошуп алдык. Бизде мындай көйнөк болуп чыкты. Ал эми кошулган тигишини оверлоктон өткөрүп алабыз. Ошондой эле юбканын астыңкы кесилишин дагы оверлоктоп алабыз. Юбкасы менен үстүңкү бөлүгүнү кошулган тигишинин ачык кесилишини оверлоктон өткөрүп алабыз. Ошондой эле юбкасынын астын дагы оверлоктон өткөрүп алабыз. Юбканын этегин оверлоктон өткөрүп алгандан кийин 0,1 сантиметр өлчөп алып, ошонун негизинде тигип чыгабыз. Астыны кайрып алдык. Ал эми үтүккө барып, үтүк менен үтүктөйбүз. Көйнөктү астыңкы юбкасыны бөлүктөрүнө кошконубузда үтүктөп, белинде юбкасы менен үстүңкү бөлүгү кошулган тигишин дагы үтүк менен пар кошуп үтүктөп алабыз. Жайкы көйнөгүбүз даяр болду. Мен бул көйнөктү өспүрүм кыздарга ылайыктап тиктим. Сиздер деле үй шартында ушундай көйнөктү тигип алсаңыздар болот. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабак аяктады. Суроолоруңуздар болсо, төмөнкү номерге кайрылсаңыздар болот. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67-токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.